Ассаламу алейкум, сиздер менен кайрадан каналыма көрүшкөнүмө кубанычтамын. Бүгүн бизде ушундай даамдуу, бюджеттүү торт болмокчу. Чыгымы болгону 170 сом гана. Эгерде кызык болсо, видеону аяна чейин менен бирге болуңуздар. Алгач сабизди өткөргүчтүн майда тешикчесинен өткөзүп алабыз дагы, бир аз мыкчып, ширесин чыгарып алышыбыз керек болот. Бирок ширесин төкпөй алып коелу, себеби дегенде аягында бизге керек болуп калышы мүмкүн. Эми жумурткага бир аз чымчым ванилин жана тузду кошуп, миксердин аз ылдамдыгында чалып баштайбыз. Андан соң кумшекерди бир аздан кошуп, 4-5 минут аралыгында миксердин эң жогорку ылдамдыгында чалып алабыз. Ушундай апа-бакай масса болуп чыгышы керек жана шекер толугу менен эриши керек. Айта кетмекчи, мен бул рецепт менен алгачкы жолу жасап жатамын жана баардык азыктарды видеонун астына калтырып коёмун. Эми биздин сабизибизди кошобуз дагы миксердин аз ылдамдыгында бир аз чалып алабыз. Бүткөн соң унга разрыхительди кошуп, экөөнү бириктирип алабыз жана биздин суюк массага бир аздан ээлеп, венчиктин жардамы менен аралаштырып алабыз. Себеби дегенде, эгерде миксер менен аралаштырсак, анда масса ылдый түшүп кетет. Ун ар кайсы жакта ар кандай болгондуктан, аягында ушундай коюураак дагы, кээде суюгураак да чыгып калышы мүмкүн. Ошол жактан массаны карап, эгерде коюу болуп чыгып кала турган болсо, жана калып койгон ширени кошуп, аралаштыра алабыз. Даяр болгон камырды илисибизге куюп алабыз. Эгерде сиздер дагы пергамент кагаздын сапатына күмөн санап жатсаңыздар, анда бир аз майлап коюңуздар. Форманын диаметри 30-28. Менин духовкама сел 150 градуста 20 мүнөттүн ичинде бышып чыкты. Ар ким өзүңүздөрдүн мешиңиздерге карап бышырыңыздар. Бисквит бышкача кремин жасап коебуз. Ал үчүн бизге 20% каймак керек келет. Каймакка бир аз ванилин салып, шекер упасын же болбосо кумшекерди кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Муздаткычка салып коюп турабыз. Бисквитибиз да даяр болду. Бышканын ушинтип бир аз басып текшерип алабыз, же болбосо таякчаны сайып текшерип алсак болот. Эгерде таякча кургак чыкса, анда даяр болду дегенди билдирет. Бир аз муздатып алабыз дагы, керектүү бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мен 3кө бөлүп алдым. Диаметри 18-ге 14. Ушундай 3 корж чыкты. Эми тортубузду чогултуп баштайбыз. Табактын түбүнө бир аз кремден сыйпап алабыз. Торту чогултуп жатканда сиздерде эгерде атайын кольцо бар болсо, ошого дагы салып алсаңыздар өтө ыңгайлуу болот. Алдын ала айта кетсем, аягында бул крем бир аз жетпей калды. Ошол себептен видеонун астына дагы кошупча жазып коёмун. Бул торту мен эртең менен жасаган болчумун жана окуудан келгенден кийин кесип көрдүм. Ошондо 8-9 сааттай турду муздаткычта. Бирок сиздер албетте 2-3 саатта муздаткычка салып, андан кийин кесип жиберсеңиздер болот. Үстүн ушундай дагы шекер упасы менен кооздоп койдук. Өзүңүздөр көргөндөй жумшак, сонун болуп чыкты. Бычак менен оңой кесилип жатат. 5-6 адамга жетет экен. Жана айта кеткендей, мен эмкиде бир аз кремин көбүрөөк алып коёмун. Эгерде сиздерге ушундай креми аз торттор жакса, анда ушул рецепт менен жасай бериңиздер. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Курамында жөнөкөй жана пайдалуу азыктар кошулду. Эгерде видео жаккан болсо, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.